Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен деп жалпыңыздарга салам айталы. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулуп аткан көрөрмандарыбыз болсо, бардыгыбыз тең сиздерге дагы бир жолу кутман таң каалайбыз. Бир жакшы маанай тартуулай турган учурда келди окшойт. Туура айтасыз. Мынакей жакшы маанай тартуулайбыз деп алгачкылардан болуп астанабызды аттап келген конокторубуз бар. Ал өзгөчө конокторубуз менен тааныштыра кетсек, бизде өзгөчө топ баягылар тобу, мына ошол топтун мүчөлөрү менен кененирээк сиздерди тааныштыра кетсек, Адилет Кожобергенов, Талант Асаналиев, Аман Мамедакунов, Абир Исраилов, Талант Сыдыков. Агаларыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы. Студиясына кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз сиздерди көргөнгө. Анан жалпы көрөрмандар үчүн маалымат катары айта кетели. Кудай буйруса, 30 сентябрь күнү кечки саат 6:30 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында мына ушул баягылар тобунун чоң программадагы Күз кайрактары деген концерт болот. Буйруса, эң сонун концертке бардыгыңыздарды чакырабыз. Жана Пирамида телеканалы менен да биргеликте болуп, мына ушул баягылар тобунун концертине билет утуп алсаңыздар болот. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз сиздерге кызыктуу бир суроону катабыз. Ошол суроого татыктуу жооп берсеңиздер, бул билеттин ээси сиздер болосуздар. Ал эми ошол 30 сентябрда баягылар тобунун дүң концертине сиздер жолдомо аласыздар. Эң сонун. Маанайыңыздар кандай? Жакшысыздарбы? Жакшы келдиңиздер. Рейстик Шумак кадыр да бар. Ооба. Ооба. Жакшы. Топтун башчысы десек да болот болуш керек. Эң сонун. Сүйлөрдө микрофонду колго алып алыңыздар, жакшысы. Жакыныраак. Анан Талант ага келиңиз. Мына ушул концертке болгон даярдык жөнүндө кеп баштасаңыздар. Баягыларды эл күттү аябай, эл сагынды. Ооба. Биз баягылар Кудай буйруса ошол 30 сентябрда чоң концерт берели, элге бир аз болсо дагы отчет берели. Уюшканыбызга 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Элдин суроо талабы да бар. Буга чейин чакан жерлерде концерт коюп жүргөнбүз. Биринчи жолу аттанып, жандуу менен, аккордеон комуздун коштоосу менен, анан жана да элдин кулагына сиңип калган эски кырларды элге тартуулайлы, ал менен ошо чогуу тамаша кылалы деп элдин маанайын көтөрөлү дегенде катуу даярдыкта күн-түнү ошо бешөөбүз азыр чогуу туруп, чогуу жатып, чогуу чыгып, чогуу. Бияка да чогуу келип Анан айта кетчү нерсе, биз 6 тобуз баягылар. Ошо баягыларды башында уюштурган, жетекчиси болуп, азыркыга чейин аптеп жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек артисти, өткөндө 13-эл аралык казак-кыргыз айтышында Алык Өлсөнбаевдин атабыздын 125 жылдыгына арналган айтышта баш байгенин жеңип алган. Кыргыздын мыктуулуу, казак-кыргызга бирдей тең акын Жеңишбек Жумакадыр добурубуз бар башында турат. Ал бүгүн элден кечирим сурады, себеби Казакстанда айтышка өткөндө кыргыз казак айтышы болсо, азыр Казакстанда казак-кыргыз айтышына кыргыздын атынан кетти. Жакшы. Ийгилик каалайбыз. Анан ошол даярдык жакшы, анан балдар да сүйлөсүн. Кел. Аксакал Адилет сүйлөсүн. Биринчиден, кутман таңыңыздар менен урматтуу кыргызстандык туугандар, баарыңыздарды бүгүнкү аткан таңыңыздар менен куттуктайбыз. Албетте сиздерге жарым саат болсо да жагымдуу, жакынакай маанай тартуулап, баягылардын концертине алдын ала чакырык катары дагы анан сиздерге эң негизгиси баарыңыздарга ушундай бир жакшы ырларды угуп коюңуздар деп Эң сонун. Атлет аганан айтсаңыз, мына араңыздарда Төкмакын бар, актер бар, Куудул бар. Баарыңыздар чогулгансыздар, мына ырчылар. Деги эле концерттин өзгөчөлүгү дагы кандай болот? Өзгөчөлүгү ушу аралашкан деле болуп турбайбы? Мынакей деңиздер. Анан айтсаңыздар, мынакей өзгөчө атка ээ да, бул аталышчы баягылар. Бул атты берүүнүн максаты кандай болду? Бул идея кимге таандык? Атлеттеги сакал такам жооп берет. Мына ушул боюнча кененирээк Биз тамашалап жүрөбүз. Биздин топтун аты баягылар, айтып бүткүс баяны бар, тамашасы, жамагы бар, ар биринин бир-бирден аялы бар деп калат. Ана баягылар деп аталып калган себеби ушул соц тармактарда биз баарыбыз досторбуз, шернелештербиз, бир тас торкондо отуруп тамак ичебиз, акырет достор. Анан ырдап, ошону Фейсбукка жүктөлүп, ар кайсы соц тармактарга кете берип, анан буну эл койгон ат. Баягылар эмне ырдабай калдыңар? Баягылар ырдасаңар болмок. Баягылар чоңбай калдыңар. Өзүбүзгө ошол эл койгон ат баягылар болуп калды. Элге берген аты.
баягыларды öyle şumkarlar, anan tulparlar dep jakşat koyboysunlar dep bizge özübüzge jagat, uşul el koygon at, el bergen at, biz баягыларбыз. Жакшы. Келиңиздер анда комузду кошо ала келдиңиздер, аккордеон шылдырак менен кошо келдиңиздер. Эми таң эртеп сиздерден бир жакшы укпасак болот. Алгач эле кандай чыгарманы аткарып бересиздер? Эми негизи айтылат го, эрте турган бул ырыскы берилет деп. Бүгүн таңатпай саат 6-да туруп алып камын атабыз. Жалпы элибизге журтубузга тынччылык болсун, аманчылык болсун. Şu degile Kırgız halkında ömürgө Allah Taala berekesini bersin. Aytkanыңыз келсин. Ömür degen Kazak tuğandarsın çıkarması. Жакшы, эң сонун. Жакшы болот. Akkordeon komuz öyle aytpady, şıldırakta oran aytpady. Uçurdum geri akar, vur
бар болуңуздар, бар болуңуздар. Колдоруңузга, үндөрүңүзгө береке. Эң сонун музыкалык чыгарма болду. Негизи эле мына ушул жагымдуу ырларды аткарып, өзүңүздөр айткандай интернет айдыңда жалпы көрөрмандарыңыздарды топтодуңуздар. Деги эле баягылар тобу канча убакытта бир жолугуп, канча убакытта бир чыгармачылыкты талкуулап турушат? Айбир айт. Абир ага келиңиз. Чогулткан боюнча ушул бала. Жоопту сиз, Анда сиздин оозуңуздан угалы. Биздики эми кандай десек, мына күздүн күнү күндүз чогулабыз, кечкисин тарайбыз. Анткени баардыгыбыз ушу той тамашага чакырыктар болот, эки жакта ага туугандагы чакырууна барганга туура келет. Анан калган убактарда болсо биз өзүбүздө дагы жана WhatsApp'та группа бар. Кабарланып турабыз. Ким каякта жүргөнүн, кайсы маалда болбосо башка жерден дагы мамлекеттик тараптан көп жерден чакырык болуп калат. Биз баарына даяр турушубуз керек. Кайсы убак болбосун, алыска кетип атканыбыз болсо айтабыз. Мына кече эле Жеңишбек Жумакадырды болсо Казакстанга узаттык. Ал дагы кыргыздын намысын коргоп, кыргыз элдин атынан анан баратат. Буюрса, Баялардын атынан. Ийгиликтүү кайтат деген ишеничтебиз. Жакшы, ишеничтерди. Анан репертуар тандоо боюнча дагы айтпайсыздарбы? Ошол репертуарды кандай кылып тандайсыздар Аман ага? Репертуар боюнча Аман. Ар бирибиздин өз жумушубуз бар. Жакшы. Эми репертуар тандоо боюнча алкым айтып атпайбы, чогулуп бири-бирибизден кабар алып турабыз депчи. Ошол убакта эле баягы өзүбүз шерине болобу, андай-мындай өзүбүздүн чыгармачылыкта чогуу сыр чечишкен убакта болобу, ошол убакта чогулуп туруп эле тандайбыз. Могул ырды кандай болот? Бул ырдын табары өтөбү, өтпөйбү деп чогулуп биригип отуруп, сөзүнө карап, элге өтүмүнө карап, чогулуп туруп эле баягы 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир деп бизди бир жерге топтоп, анан кийин чогулуп туруп эле жакшы репертуарларды тандообуз. Жакшы, эң мыкты. Концертке болгон тандоо тууралуу айтсаңыздар, репертуар жаңы кошулган ырлар кандай кылып тандап, кайсыл ырларды кошуп атасыздар? Эми концертке болгон Кудайым буйрса, мурунку репертуарлардан негизинде көбү жок. Баягы мурун көрбөдүк эле, соцсеттерден көрдүк болот, эмне деген ой болбосун элде. Мында Кудайым буйрса жаңы чыгармаларды тандап атабыз. Достор жөнүндө чыгармалар бар, эски ырларды жаңыртып, жаңылырдан өмүрдү дагы иштейбиз, дагы иштеп чыгып атабыз. Дагы көптөгөн жакшы. Башкача үмүттө, чыгып калышы. Эми азыр элге секрет болуп турсун. Кандай болгонун айтып салсак келбей койчу да. Балким кандай болуп турбайбы деп айтып койсоңуз да балким кызыктуураак болушу мүмкүн. Айтайын дегеним айтып калдыңыздар, топто ар тараптуу таланттар бар деп, төкмө акындар, кодулдар депчи. Негизи эле ушул концертке келген элдер ошол чыгарма, музыкалык чыгармадан тышкары дагы эмнелерди күтө алса болот? Бизде эми баары бар деп атпайбызбы? Кодулубуз бар, ырчыбыз бар, актёрубуз бар, акыныбыз бар. Бизде өткөндөгүдөй айтыш болот Кудайым. Мынакей ушулардан айтсаңыздар, балким көпчүлүктүн бүйүрү. Чет-четін чыгарып кызыктырып коюңуздар да кичине. Кодулубуз отурат, мунун жаңы чыгармалары бар, алардан көрөсүздөр. Мынакей аккордеон, сырчы, оончу, Такемдин жаңы чыгармалары бар, аны көрөсүздөр. Абир экөөбүздүн мощный сатирабыз бар. Аны көрөсүздөр. Балким ошол мощный сатирадан бир учун чыгарып койсоңуз, балким көрүүчүлөрдүн бүйүрүн дагы Концерттен эле. Азыр чыгарып алсак тартып алат. Анан Адлет ага кайрылгым келип атат. Адлет ага, сизди баягы көбүбүз билебиз, Парадис катары, Кудул катары, ошол эле залкарлары абдан бир кемелине келтире туурап дагы бир жакшы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тартуулап жүрөсүз. Азыр ушул жерден бир мурунку ойнолуп жүргөн пародиялардан болсо деле. Бали кесиптеш, мен да ушуну суранайын деп аткам да. Бирөөнү бир аткарып бербейсизби? Балким Ашыра Алатаныбы. Өтө тоңго. Эми Ашкeel 7-жылы Аксы деген район бар. Аксы районунда азыр жаңы жол айыл өкмөт экен, илгери Кызылжар деген колхоз болгон. Ошол жерде Темиркул Мавлянов деген бою 2 метр болгон узун башкарма болгон экен. Оңой менен киши тоочу эмес экен. Кийинки жылы райкомдун биринчи секретары менен барганда Ашкеге жүрөгү түшүп, мен муну тоотпой жүрсөм бул райком менен тамак ичкен киши турбайбы койт деген экен дейт. Анан баягы Ашке кошумча баягы алдым жуттум же болбосо киши тоотпогон кишини жаман көрсө экен, оюна келген ырдач экен.
Bir manda aşkıga gezek degендер şagılı süйлöylür da öйтü de günde. Öpküncüdü kızıl carga kıydap ister doy gelgen biz. Sizin görgün doy kızdan sıyga jakın doy elden biz. Temir kulaka sıydagan keşikten biz katındarga katıp atıp doy bergen biz. Ой, Вале. Жақсыды да doy жаманды жашырбай айта такындар. Акыдашырады быдай туğada doy yakın бар. Temir kulu töz soyup bizdi sıydagan. Orşa jetten jebazır. Orjek ayda bir karayda kede tuğyanbay yürek katında. Degende Temurkun kaydan jaydan bir töz soyup bir varan kutum. Сөзгө жуккан экен да. Жакшы. Ал эми жаңы пародияларды иштеп чыгып атасыздар концертке карата. Кайсыл баягы инсандарды туурап кошуп атасыз репертуарыңызда? Мен бұл жолкусунда жылаң эркектерди туурачымын, бұл жолкусунда аялдарды туурайм. Эмне себеп болду буга? Оолар да кой. Оолар бизге кыз керек деши. Сулуураак деппи? Кимге аласыңар дедим. Тамаша бар да, биз автобустан мурзабыз, жигиттерибиз анан тамаша кылабыз. Арада кыз жок, аял заты жок. Кыз албайлы деп, анан эми кызды алсак 6 кыз алыш керек. Бир кыз жетпейт. Андан көрө тамтаңдабай эле адлетти кыз кылып алалы деп. Ронун эле ойнайм. Жакшы. Анан сатира деп калдыңыздар. Болгону Аман байке менен эле Абир байкенин сатирасы барбы? Же болбосо алтооңуздар тең биригип ойной тургандагы учурлар Бизге барбы? негизи баягы чыгармачылыкта айтып коет го, өзгөчө ушул группа менен жүргөн жерден бирөө жок болсо калган жумуш токтойт. Ооба. Биздики дагы ушундай да. Ар бирибиздин өзүбүздүн аткара турган образдарыбыз, ролдорубуз бар. Биз азыр четін чыгарып эле Абыкем экөөбүздүкү деп койдук. Булардын ар бириники бар. Жакшы. Талант ага. Мына байкап атасыздар да. Мурутуардын дырысы бар. Туура айттыңыз. Айдын көп жумушу бар. Жигиттердин дырысы бар. Şu murutу жоктор аялдардын ролун ойношот. Эркектердин ролун ойношот. Өз ордуларыңызда. Жакшы. Чоң рахмат айталы. Келиңиздер анда. Дагы бир угуп тур, Ооба, дагы бир музыкалык чыгарманы сурансак. Эми анда месе Түмөнбай Колдошов деген жакшы оңчубуз. Досторум ыйманга жол салгас деп оңон жазган сөзүн улук форма келип жазган экен. Ушун достор чогулуп ырдайлы. Жакшы. Жакшы болот анда баарыбыз биргеликте чогуу тыңдасак. Tapsa sana jeşkin, yaş gezme şortun kılıp tayak jeşkin. Tapmayın geldiğine dostlarıma, andaşım jakşı kızdın ayaş deşkin. Dostlarım imanla yol saldın açık, dostlarım elge büyük canın açık. Özgürsün jakşı jana kaldırırlar. Yarışladı, patlagan sayak gelin alışladı. Sezgilesinler benim yüzümdü, dostlarım durmuşumdun tavışmadı. Dostlarım imanla yol saldı açı, dostlarım elle büyük canlı açı. Özgürsün yakşı jaka kaldırırlar.
Dostlarım imanga yol saldılaçı, dostlarım elde tüyüp candılaçı, özgürsün yakşıcakla kaldırırlar, özüngö uşul boydum kaldılaçı, özüngö uşul boydum kaldılaçı. Dostlarım imanga yol saldılaçı, dostlarım elde tüyüp candılaçı, özgürsün yakşıcakla kaldırırlar, özüngö uşul boydum kaldılaçı, özüngö uşul boydum kaldılaçı, özüngö japjaş boydum kaldılaçı. Özüngö özgörülmey kaldılaçı. Vali, баракелде. Негизи эле эң мыкты жүрөккө жакын чыгармаларды аткарасыздар. Айтсаңыздар, ушул чыгарма тандоодо эмнесине көңүл бурасыздар жана кандай жанрдагы чыгармаларды аткарасыздар көбүнчө? Жок. Albatta negizi adam balasının tabitine jakыныраак, kulağına jakыныраак, okuluktуураак, анан ошол ырдалган текстидамда маанisi бар, мүмкүн тарбиялык маанisi болгон ырлар болсо, албетте ол окулуктуу жагымдуу жеткиликтүү болот деп ойлойм. Биз ошого карайбыз эми. Биз баарыбыздан 40тан өтүп, 45тен өтүп калган жигиттербиз. Анан жөн эле ырдап коелу деген мааниде эмес. Ар бир сөзүнө, оонуна элге жеткирген үчүн ошо эл баягылар деп койду деп ойлойбуз да. Жөн жерден ырдабайбыз, чында толгонуп, бул жарайт, бул жарабайт, муну ырдай албайбыз. Кээ тишет болгон ырлар болот. Бирок көбүнчө азыркы учурда байкасаңыздар, элдин көбү эски ырларды жакшы уга баштады. Сүйүп угуп, Анын үстүнө аккордеон комуздун коштоосунда. Таза жандуу менен угат. Биз ошого басыңыз. Кудай буйрса 30-сында концертте келишсе, өкүнүшпөйт. Мен тамашалап айтып атам, мындай концерт 50 жылда бир болот. 50-ге чыгаректер көрсөтмө, 50-ден өтүп калганда айта албайм да ошо кезде. Чоң рахмат. 50 жыл деп жаңылып атасың. 75 жылда бир келет. Эстеп жүрүңүз. 75 жыл, 75 жыл. Көчө келбей калды. Кел алып кел. Мен да кошумчалап коеюн, жанагы концертте кандай эмне өзгөчөлүктөр бар, элди кандай кылып өзүңүздөргө тартасыздар деген дагы суроолор барбайсыздарбы? Бул жерде ар кимибиз өзүнчө инструмент ойношот да. Жерде 3-4-төнү көрүп атасыздар, менин колумда эчтеке жок. Мен ушу нервк ойнойм да. Нервк ойноп бересиз. Сиздики жакшы экен баарынан. Кечкелер, улбеч. Ырдын эки түрү болот. Эгиз ырлар деп коет. Обону менен сөзү өзүнө бап келген ырлар. Көбүнчө ошого көңүл коебуз. Анан дагы бир эки түрү болот экен. Өмүрү кыска ырлар, өмүрү узун ырлар. Ошол өмүрү узун ырларды чогултуп атабыз, анан өзүбүздүн өмүрүбүз узун болсо экен деген тилек. Жакшы. Жакшы. Улуу муундун кулагына сиңип кийинчерээк ошо далбай калган ырлар бар. Ошолорду улуу муун укса, өзүнүн жаш кезин, бала чагын эстеген ошондой ушул бар эмес деле. Чоң рахмат. Эң сонун. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Таң эрте келип бизге ушундай кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат айтабыз. Жана ошондой эле алдыда боло турчу концертиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ушунчалык элдер көп келип батпай калышсын. Ал эми бүгүн бизде конокто баягылар тобу болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Адилет Кожобергенов, Талант Асаналиев, Аман Мамбетакунов, Абир Исраилов жана Талант Сыдыков агаларыбыз келип, жакшы бир маек куруп, жагымдуу бир маанай тартуулады. Ал эми биздин колубузда мына баягылар тобунун концертине билеттер бар. Бул билеттерди кантип утуп алабыз десеңиздер, биздин 0774 72 95 92 жана 0775 74 0990 WhatsApp номерлерибизге билдирүү калтырыңыздар. Кандай билдирүү? Биз бир макалдын жарымын айтабыз, жарымын сиздер жазасыздар. Ынтымак түбү ийгилик. Ал эми экинчиси кандай?
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушундай макалды жашырдык. Ал эми уландысы кандай болот? Мынакей ушунун уландысын сиздер туура тапсаңыздар, мына ушундай жакшы билеттерге ээ болосуздар дагы, концертке жолдомо аласыздар. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, чамданыңыздар. Ал эми биз программабызды алдын карай улантабыз.